Мурат Жалиевти аялы эмне себептен кызганат? Аял киши болгондон кызганат да. Тем более симпатичный. Тапан жигит эмнени түшүндү? Сразу я понял. Я же догоняющий парень. Тамашоочу мырза, Эрмек Нурбаевдин кабинетинде эмне үчүн ыйлаган? Мен 5-нчи сонда РМПКнын кабинетине кирип ыйлагам. Тамашонун 6-сезонунун чемпиону аталган No Name командасы 5 март Ак Калпак күнүнө карата болуп өткөн Ак Калпак кубогу үчүн Ак Оргу Сити менен жарышып, жыйынтыгында чемпион аталышты. Марага озуп чыккан команданы алдыга сүрөгөн жигиттердин бири Мурат Жалиев жеңиш кандай кыйынчылык менен келгенин жана башка бизди кызыктырган суроолорубузга жооп берди. Жаш күйөрмандар же билбейм башкалар No Name чемпион десе No Name татыктуу чемпион эмес, алар өз поколениясында чемпион боло алган эмес, алар какой-то бир жаш балалар жеңип алып чемпион болушкан көп кыйын боло беришпесин деген сөз интернетте өтө көйүп кеткен да. Мен Кадырга айттым, давай мурунку соперниктерибизди кайра чакырабыз, что биз достойный команда экенибизди көрсөтөбүз. Сен давай кимден баштайбыз? Ак Оргудан. РМПК чалдым. РМПК биз обратно кайра тамашага кайткыбыз келип атат. Мурунку соперниктерибиз менен ойнолчу. РМПКда майли мен Ак Орго менен сүйлөшүп көрөйүн, эгер макул болсо. Договорились, короче. Сүйлөшүп. Ак Оргода вызовду принимать этишти. Биз Моника менен да ойносок болот эле, Тамадалар менен ойносок болот, айырмасы жок. Себеби Моника, Ак Оргонун балдары азыр чогуу жүрүшөт да. Ошолор чогуу жүргөн команда даярдыкка оңойраак болот. Ак Оргодан баштадык. Кудай буйруп Ак Оргону уттук. Демек биздин кийинки кезек мен өткөндө Мониканын бир оюнчусу эсимде жок, бир бала. Ошого намекат этип койгом, командаңды даярда, сен менен ойношом деп. Менин негизги максатым мурунку өзүбүздүн поколениябыздагы балдарды башынан утуп чыгуу. Биз кыйынчылык менен уттук. Өтө кыйынчылык менен анча жерге келгенде кыйтырлык керек болду, хитрылык керек болду. Утканга дагы, утулганга да даяр элек. Алар баягы 5-5 разминка конкурсуна чыкканда, алар специально даярданып чыгышканда, себеби кышкы фестиваль оюн болгондо Самат экөөбүз жюридө отурганда, анан РМПК чыгып, экөөбүз айттырыштырганда, Самат менен жеңип койгом. Себеби ошол жерде бир аз айтышып болгондо Самат менен жеңип койгом. Кийин Самат чыккандан кийин айтканда, мен сага чыкпайм болду оюнда. Мен сага бирөөнү даярдап келем деген да. А көрсө ал Эмил экен. Эмил чыкты. Эмил кичине бир эмоцияга алдырып, баягы менин образымды туратпай сахнадагы деп, өзү келип айтып сахнанын артында, брат, жана эмоцияга алдырып койдук, башка болуп калдык. Мындай кат сөздөр кетсе кечир. Мындай кийинки айтышыбызды экөөбүз мындай жайла айтышып эле жаш эле күлкү тартылып колчу деген сунушту мен Эмилден алдым. Разминкада мен кичине ошолор менен айтышканга кыйын келди, анан атак калганына мен окуучуларым Кудайга шүгүр жетишип калыптыр баарына. Анан эми биздин командабыз көпчүлүгү ойлойт Мурат кыйын деп. Бирок Мураттан да Кадыр деген бала бар да. Кадыр Жарматов. Менин эң минусум биринчи конкурс, экинчи конкурста жеңилип калса, калган конкурста ойнобой коем да. Ошол убакытта анан Кадыр желкем укалап, Мурат алдыга Мурат деп турган, ошонун күчү менен кайра чыгып кетебиз да. Тамашонун 2-сезонунан бери күйөрмандарына күлкү тартуулап келе жаткан Мурат мырза бул долбоордогу ар бир ийгилик оңой багынып бербегендигин жашырган жок. Мен 5-сезондо РМПКнын кабинетине кирип ыйлагам. РМПК биз утушубуз керек эле, калсыртоо ушундой кал десем, РМПК айтты, Мураттын да уже лишний вопрос. Бул нерсени мен чечпейм, калсыртоо билетине кылышты. РМПК кабинетине чыгарып койгон. Адан да бир чоң оюнда утулуп калганда дагы бир ыйлап киргем. РМПК эмнеге мындай болуп атат биз? Мен көрсө өзүм калыстар тобунда 7-сезонда калыстар тобунун мүчөсүнө өзүм кошулдум. Мен ошондо билдим да. Ошо ыйлап барган бекерлик болуптур депчи. Көрсө бул жактан баары көрүнүп турат экен. Мен ойлогом, чындап эле биз оштун болсок эле булар мындай бөлөт же башка. Андай эмес, толук түптөп тамашасын саятын үй бүлөлүк бардын камтып элге калсыртууна бергенден кийин анан чемпиондукту беришти окшойт деп ойлойм. А бирок мен чемпион болбой эле койбоптун. Себеби эмнеге? Чемпион болгондон кийин айла жок коштошууга туура келип калат да. Себеби чемпиондук титул менен кайра эле фестивалга келиш, айтат, гордость тоже не позволяет. Эгер мен чемпион болбогонумда, мен кайра эле тамашада ойногонумда, чисто менин
өзүмө ошол кайф болмок да. Өзүңдү эр ойлосоң, өзгөнү шер ойло демекчи Мурат Жалиев өз командасынын эле эмес, тамашодогу мыкты тапан жигиттердин бири болсо да, оюн учурунда ал корккон мырзалар да жок эмес. Тамашоо жогорку лига мурунку өзүбүздүн поколенияларыбыздан, атаандаштуулардан мен жеңиштен корком. Анан ак оргодо Самат. Ушулар. Булар неге? Булар балдар жаныш дагы. Бул балдар мындай да, импровизациядан күчтүү. Мен көпчүлүк сахнада айтышканда, мен ошолор менен кыйналып калчумун. Жолчурак ар дайым эле жашыл күйө бербегендей эле No Name командасы үчүн тамашоодо ар дайым эле ийгилик жылмая берген эмес. Алса команданын кай бир жигиттери топту жаман аттоо кылышкан учурлар да болгон экен. 2 жыл мурун эми тамашоо жаңы аралашып аткан убакытта биздин командада эми бир тамаша көтөрүп келдим. Балар мону ойносок башы эл жарабыз. Кана ойночу. Оны күлдүк. Анан Бишкекке келип Арслан экеге көрсөтсөк, ал K77 команданын тамашасы экен да. Мага мен эч нерсе дей албайм. Ал биздин капитаныбыз, негизги капитаныбыз ошол, No Name түптөгөн ошол. Ага мен же жаман оюм жок, же жаман сөзүм жок, даже акым да жок ага бир жамандашка. Ал каалаган убакта келип бизди башкарып, капитан болуп ойносо ойной берет. Отак. Көчө баласы элем, бул долбоор мени эле эмес, бир топ жигиттин айлана чөйрөгө болгон көз карашын өзгөрттү. Ичкен кудугунга түкүрбө дегендей, тамашоо долбоорунун жетекчиси Эрмек Нурбаевке ыраазычылык сөзүн да айтып өттү. Почти экинчи атам, сахнадагы атам болуп калган Эрим Пакен. Эрим Пакен аркасынан ээрчип, биз жаман жол же жаман жакка барган жокпуз, иншалла, Кудайга шүгүр. Азыр эми чындап айтканда, Эрим Пакен машина алса, мен машина алсам, бир жакшылык болсо, уул кыз болсок да, чалып утукташып бири-бирибизге мындай чоткий болуп калдык да, сону кылып тарбиялады бизди, Кудайга шүгүр. Тамашоодо мен койгон максаттарым баарына жеттим да. Биринчиден Сочиге барып келдим, экинчиден калыстар тобунда отурдум. Мен ошо ниет кылган болчумун. Үчүнчүдөн чемпион болдум. Төртүнчүдөн Ош филиалды алып, азыр 100дөн 120дан ашык окуучулар менен өзүм тарбиялайм. Ал эми тамашакөй мырзанын жеке жашоосуна көз чаптыра турган болсок, Мурат Жалиев буга чейин берген маектеринде аялыма белек берип эркелетпейм деген эле. Бул ирет суроону кайра эле узаттык, а балким каарманымда өзгөрүүлөр болгондур. Мен 8 мартта уктап калыпмын. Уктап калыпмын эмес. Уйкудан кечирээк туруп турсам, аялым былтыйып калыптыр. Сразу я понял. Я же догоняешь, парень. Турдум дагы, бардым. Гүл алып келип берейин деп мындай туруп алсам, телевизордун астында таңкыган гүлдөр жатыптыр. Көрсө кайнатам коңул жетишип коюптур же. Анан бардым дагы, кичине бир торт, өзүм жакшы көрөм эле, баа Рафа эмне эле. Ошол нерселерин магазинден алып келип, берсем алат. Анан кучактап койдум. Жаным, мен сени жакшы көрөм. Извини. Себеби мен Бишкектен 5-нчи Ак Калпак кубогуна даярданып өзүм чарчап калган болчумун. Алабуккада концертим бар болчу. Машина жол Алабуккадан нарагына дагы жол. Уже мен чарчап калганымда, действительно мен жолго чарчап калгам. Барып уктап турганым ошол болуп калды. Аялым түшүнсө керек. Анан ушуну белектерди берип, бир кучактап эле алды да койдум. Чоң кызым 3кө чыгып калды. 2 кызым барбы? Не? Кичинекейим бирге чыгып калды. Кичинекей кызым бирге чыгып калды. Кудайга шүгүр, өмүрүм берсе, алар да бактылуу болот. Атасына окшогон кыз бактылуу болот деп коет го. Окотоңмо окшош копия, көздөр жымшыган. Куник, бирок мен алардан тилейм, апасына окшоп сулуу болсун чоңойгондо деп коем. Концерттерде алып баруучу тойдо тамада болуп, үйгө ар кандай убакта келем дегенинен бизде албетте аялыңыз кызганабы деген суроо жаралды. Аялым аял киши болгондон кызганат да. Тем более симпатичный. Флагты пока алыр элекмин. Флагтын чүпүрөгүн алган, зато жыгачы менде деп кой. Ошол. Мен аялымдын телефонун текшергенде эмне болду жерде? Атасы, апасы, мен. Анда бир инисинин 4-5 контакты барды. Так менде көп аялым текшерип турат. Мен ошол айтып атпаймынбы, мен аялым бар экенин билет бар. Сиздер эле канча жол чыгардыңыздар? Мени ким сүйлөшөт? Тем более мен бир боюм узун, симпатичный, жакшынакай болуп болсом, бир капкара болсом ойлойм. Мен аялыма ушундай айтам да, мени ким тугузsun?
Мен кептем қарашы. Мені кім туғытсын? Деп қойған нарыққа барып сөйлесе беремін да. Тамаша. la 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 la